Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектеби. Даярдоо А классы. Мугалим Жаныбекова Нургүл. Кутмандуу күнүңөр менен менин сүйүктүү окуучуларым. Сабат ачуу сабагына даярбызбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы тамгалар менен оюндар. Өтүлгөн материалдарды кайталоо жана жалпылоо. Сабактын максаты окуучулар мурдагы сабактардан алган көндүмдөрдү бышыкташат, сөздөргө анализ жана синтез жасашат, алган билимдерди турмушта пайдаланышат. Тема аркылуу кыялдануусу, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү калыптанат. Калем сапты туура кармоого, түз отурууга, өздүк гигиенаны так сактоого тарбияланышат. Балдар, жагымдуу маанай каалайбыз бири-бирибизге. Келгиле, күн нурундай жаркылдап, жылмаялы, жылуу мээрим төккөн энебизге. Анда эмесе балдар, жылмайып алдык, азаматсыңар. Эми кунт коюп, кулагыбызды төшөп, мугалимдин айтканын угуп көрөбүз балдар. Бул А тыбышы. А. Арстан, анар, алма, ачкыч, ата деген сөздөрдүн жазылуу эрежелерин карайбыз. А тыбышы сөздүн кайсыл жерлеринде кезиккен? Ар бирибиз өз алдыбызча талдап көрөбүз балдар. А бул болсо созулма А тыбышы. Ары, ара, саат, жа, чарчык, шаар. Келгиле, жогорудагыдай эле ар бир сөздөргө маани берип созулма А тыбышынын жазылышын кайсыл жерде кезиккен экен сөздөрдүн ордун табабыз, өз алдыбызча ой жүгүртөбүз балдар. А бул болсо О тыбышы. От, оюнчук, он, оюм, очок, отун. Созулма О. Ооз, тоок, коон, тоодак, тоо. Ушул эле сөздөрдүн китептеги жазылган оюнча эрежесин карайбыз. Созулма О тыбышы сөздүн кайсыл жеринде кезикти? Карап, кунт коюп, талдап көрөбүз балдар. Бул болсо Ö тыбышы. Созулма Ö. Төө, көкөр, сөөлжан, сөөмөй, чөө деген сөздөрдө созулма Ö тыбышы кезигеткен. Жогорудагыдай эле жазуу эрежесинде созулма Ö тыбышы сөздүн кайсыл жеринде табабыз. Бул болсо йод тошкон тамга, Ю тамгасы, Ю тыбышы. Оюм, юбка, аю деген сөздөрдө кезигеткен балдар. А бул П, каткалаң П. Палоо, пияз, пахта, пил, помидор, пингвин. Жогорудагыдай эле жазылуу эрежелеринде П тыбышы сөздүн кайсыл жерлеринде кезиккенин талдайбыз балдар. Азаматсыңар талдасаңар. А бул Н тыбышы, Н тамгасы, нан, он, күн, эне, жаан деген сөздөрдү карайбыз. Китептеги жазылуу эрежелеринде Н тыбышы сөздүн кайсыл жерлеринде кезиккен? Өз алдыбызча ойлонуп көрөбүз. Тегерекчелер менен белгиленип турат, А бул болсо К тыбышы. К, каткалаң К. Күчүк, калпак, көпөлөк, күрөк, карга, китеп, карышкыр деген сөздөрдө К тыбышы кезигеткен. Эмди жогорудагыдай эле К тыбышы сөздүн кайсыл жеринде орун алган? Табабыз. Көк тегерекчелер менен К тыбышы белгиленип турат, Мисалы, күн дегенде. А бул Ж тыбышы. Жөжө, жолук, жаздык, жолборс, желе деген сөздөрдө Ж тыбышы бар экен.
Жазылуу эрежесинде ж дыбышы сөздүн кайсыл жеринде кезиккен? Талдайбыз балдар. Анализ жүргүзөбүз, өз алдыбызча. Бул ч дыбышы. Ч дыбышы катышкан сөздөрдү табабыз. Чака, чымчык, чаян, чүкө. Жогорудагыдай эле балдар. Ч дыбышы сөздүн кайсыл жеринен орун алган? Башындабы, аягындабы? Табабыз. Балдар, келгиле бир аз тыныгып алалы, чарчап кеттик көрүнөт. Тыныгуу оюнунда балдар, биз уш-тушт оюнун ойнойбуз. Жаныбызда апаларыбыз турат, ошол апаларыбызды карайбыз да уш-тушт оюн ойнойбуз. Учту, чабалекей учту. Баарыбыз колубузду көтөрөбүз, чабалекей учат, Ушту, Айгүл ушту. Айгүл кыз учабы балдар? Жок, учпайт. Эгерде кимде-ким Айгүлдү учуруп жиберсе, анда бул оюндан чыгат. Азаматсыңар, эс алдыкпы? Анда эмесе сөздөрдү окуйбуз, тамгаларды бириктирип окуйбуз. Ка, ко, кө. На, но, нө. Нан, нон. Азаматсыңар. Эң сонун окуйбуз. Эмди балдар, паровоз оюнун окуйбуз. Нө, на, но, өн, он, ан, нө. Паровоздон түшпөгөнгө аракет кылабыз балдар. Балдар, бүгүнкү сабак кызыктуу болсо, жогорудагы мен окубай сүрөтүн көрсөтүп жаткан сөздөрдү үйдөн өз алдыбызча туташтырып чиймелер менен окуп көрөбүз. Азаматсыңар балдар. Эгерде ушул чийме менен чийилип туташтырылган сөздөрдү окусаңар силер, эң жакшы окуучулардан болосуңар. Сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл барганыңарга рахмат. Жакшы калгыла.